Keyingi söz Мамасадыков Замирбек Душалиевичке берилет. Саламатсыңарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу төрага Алмаз Акынжанович. Биз июль-август айларында аймактарды кыдырып келдик. Ташкөмүр шаарынын тургундары менен Шамалды Сай, Аксы, Ноокен район тургундары менен жолугуп келдик. Жолугушууда элдин көпчүлүгүнүн суроосу, Алмаз Акынжанович, көйгөйлүү маселеси бул боор оорусу. Гепатит А, Б, С, боордун сирозу. Жергиликтүү көйгөй болуп атат да бул. Ушул жогорудагы аты аталган район, шаардын тургундары таза суу жоктугунан ичүүчү суу ушул Нарын дарыясынан пайдаланышат турмуш тиричилигине. Мына маалыматка таянсак, 2018 жылдан тартып 2023 жылга чейинки убакыттын ичинде катталган оорулардын саны маалымат Ташкөмүр шаарынын дарыгерлеринин берген маалыматы боюнча боор оорусу 2018 жылы 108 адам катталган болсо, 2019 жылы 171 адам катталган. Ал эми акыркы 2 жылда 2021 жылда 329 адам, 2022 жылы 406 адам боор оорусуна катталган. Салыштырмалуу 3 эсеге көп болуп атат. Ташкөмүр шаарынан чыккан саркындуу суулар ушул Нарын дарыясына түшөт азыркы күндө. Акыркы 2 жылда ушул Нарын дарыясында бакма балык чарбалар көбөйдү. 2 жылда 3 эсе көп эсе көбөйдү ушул балык чарбачы. Эми ушул балык чарбага, балыктарга кандай азыктанат? Кандай азыктарды берет? Ушул азыктардын ичинде кепилдик барбы? Химиялык кошумчалар жокпу? Буну ким көзөмөлдөйт? Кооптуу маселе, көйгөйлүү маселе. Алмаз Акынжанович, ооруну жашырсаң өлүм ашкерлейт дейт. Биз балык чарбага же башка ишкерлерге каршылыгыбыз жок. Биз ишкерлерди колдойбуз. Тоскоолдук кылбайбыз, бут тоспойбуз аларга. Алар мамлекетке салык төлөйт. Алар жумуш орду менен элди камсыз кылат да. Эми эл күмөн санап жаткан ушул боор оорусу каяктан чыгып атат? Маселе ошол жакта да. Каяктан ушул оору чыгып атат? Балык чарбадан чыгып атабы? Же болбосо ошол Нарын дарыяга түшкөн саркындуу суудан чыгып атабы? Же башка жугуштуу оорулардан чыгып атабы? Урматтуу төрага, урматтуу Алмаз Акынжанович, жогорку кеңештен протоколдук тапшырма бериңиздер. Тийиштүү министрликтерге, Айыл чарба министрлигиби, Саламаттык сактоо министрлигиби, Экология министрлиги биригип комиссия түзүп, ушул оору каяктан чыгып атат? Такта. Рахмат. Душалиевич. Аппарат. Тийиштүү мекемелерге депутаттын айткан талаптарыны протоколдук тапшырма бериңиздер. Жаныч, да бир маселе. Нокен район дыйкандары кайрылып атат. Бүгүнкү күнгө чейин пакта терим башталып элек. Алмаз Акынжанович. Пактанын баасы жок, наркы жок. Ала турган кардарлар жок. Заводдор иштебей атат. Тийиштүү министрликтерге, Айыл чарба министрлигине протоколдук тапшырма берсеңер, түшүндүрүү иштерин жасасын барып. Министрлик эмне иш кылып атат? Жерине барып, ушул дыйкандар менен жолугсун. Себеп эмнеде? Дүйнөлүк базарда арзанбы? Түшүндүрүү иштерин жасасын, Алмаз Акынжанович. Рахмат.